Илгери токойлордун биринде кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен. Улактарына минтип айтчу экен: эч кимге эшикти ачпагыла, токойду ач карышкыр аралап жүрөт дейт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди дейт. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Карышкыр мунун баардыгын угуп алып эчки токойго кеткенде, акырын эчкинин үйүнө барып ырдай баштайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди дейт. Кичинекей улактар жооп беришти: биз сени угуп жатабыз, бирок сен энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үнү башкача. Кет карышкыр, кет дейт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди дейт. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Алар энесине карышкыр кантип келип кеткенин айтып беришет. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Кетип жатып дагы эскертет: эшикти эч кимге ачпагыла дейт. Эчки кетери менен карышкыр үйгө чуркап барып, тыкылдатып, ичке үнү менен ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди дейт. Улактар карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышат. Эшикти ачышты. Карышкыр үйгө кирип, балдарды бат эле сугунуп алды. Бир гана улак аман калды. Ал мешке жашынып калды. Эчки үйгө келсе, эшик ачык. Ал эми үйдүн ичи бош. Мешке барса, бир улагы чыгат экен. Ал энесине болгон окуяны айтып берет. Эчки аябай ыйлап мындай дейт: о, менин балдарым, кичинекей улактарым, эшикти эмнеге ачтыңар? Ач карышкырга жем болдуңар дейт. Муну уккан карышкыр эчкиге: сен эмне деп жатасың? Мен сенин балдарыңды жеген жокмун дейт. Эчки болсо карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп жиберет. Карышкырдын тарсайган курсагы жарылып кетет. Кичинекей улактар баары жерден секирип, энесине чуркашат. Алар кайрадан бактылуу болуп жашап калышат экен.